Европа өлкөлөрүндө дагы религия деген сабагы бар. Ошол жерден 4-класстан баштап 11-класска чейин алар кадимкидей диндерди окутат. Бир эле дин сабагын эле тааныта бербейт, коомдо өзүң кандай алып жүрүш керек, улууну урматташ керек, кичүүнү иззатташ керек деген сабактарды да берет да. Туура балдар түшүнүк алат. Балдар түшүнүк алат. Анан эле ал жакта окутса, мектептерден окутса болот экен дагы, укмуш баягы пропаганда жакшы жагына болот экен дагы эле. Анан биз келип, биз дагы балдарыбызды ушундай тарбиялайлы, мектептен баштап үйрөтө баштайлы десе эле, кокуй деп өзүбүздүн эле кыргыздар баягы каршы чыгат да. Мына мынтип атат, анан жоолук салынтып атат, анан мындай кылып атат. Андай жок да. Бардыгына эркиндик бериш керек. Бирок ошол эле мезгилде билимин күчөтүш керек. Мейли илимий жактанбы, мейли жана башка жактанбы, мейли дин жактанбы. Айрыкча ушу дин жактан бир калыпка, бир эмеге, линияга, бир жолго салбасак, биздики келечегибиз өтө кооптуу болот.